Кесиптештер менен биргеликте күндөн маанилүү жаңылыктарын таныштырып, назарыңыздарда Нурньюз маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Тажикстанга көмүр ташыгандар кармалды. Айдоочулар качып баратканда чек арачылардын аткан огунан кийин токтошкон. Орхан Инанды Туркиянын жарандыгынан баш тартууга арыз берген. Сотто ал Кыргызстандын жараны экенин айтты. Президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кеңешине катышты. Өлкө башчысы эмнелерге басым жасады жана кандай позицияны кармады? Алдыда айтабыз. Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгын удурлай Маданият мунарасы долбоорунун алкагында Өзгөн шаарында этнофестиваль уюштурулуп жатат. Өзгөн мунарасы ЮНЕСКОга киреби? Бул үчүн дымактуу аракеттер башталды. Тарыхый калаада Өзгөн мунара 2021 этнофестиваль өттү. Кыргызстандан Тажикстанга көмүрдү мыйзамсыз ташып бараткан жарандар кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган мекемеге караштуу чек ара кызматынын өкүлдөрү Баткен облусунун Лейлек районундагы Майты айылында Мерседес жана МАН үлгүсүндөгү 2 жүк ташуучу унааны токтоткон. Айдоочулар качып кетүүгө аракет кылып, чек арачылардын эскертүү иретинде аткан огунан кийин токтотушкан. Маалыматка ылайык, кармалгандар Кыргызстандан Тажикстанга эч кандай уруксат кагаздары жок 15 тонна көмүр алып баратканы аныкталган. Айдоочулар жана жүк тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Кыргыз-Тажик чек арасындагы апрель айынын соңундагы куралдуу кагылыштан кийин жергиликтүүлөр Тажикстанга аткезчилик жүк ташууга каршы күрөшүүнү күчөтүү талабын коюп, акцияларды өткөрүшкөн. Жергиликтүү жаштардан ыктыярдуу топтор түзүлүп, чек арага жакын аймактарды көзөмөлдөөнү уюштурушкан. Кумтүркенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында мурдагы премьер-министр Жомарт Отурбаев кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, УКМКнын ведомстволор аралык тергөө тобу Кумтүркенин иштетүү долбоорун ишке ашыруунун ар кандай этабындагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда. Жүргүзүлгөн тергөө иш аракеттеринин жыйынтыгына жана алынган далилдерге таянып, 16 сентябрда тергөө Жомарт Отурбаевди УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизүү чечимин кабыл алган. Отурбаев премьер-министр болуп турган кезде айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалаган комиссияга басым жасап, Кумтур Голд компаниянын кызыкчылыгы үчүн буйрук чыгарып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн мындан ары жок кылууга макулдугун берген деп айыпталат. Кумтур иши боюнча Центара менен Кумтур Голд компаниянын жетекчилигине издөө жарыяланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. УКМКдан билдиришкендей, Центара менен Кумтур Голд компаниянын жетекчилиги 2013-жылы компаниянын 200 миллион долларын өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып кеткен деп шектелүүдө. Бул фактыга байланыштуу Центаранын мурдагы президенти Ян Аткинсон, Кумтур Голд компания жабык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Андрей Сазанов жана президенти Макл Фишер, Кумтур Опрейтинг компаниянын финансы боюнча вице-президенти Джон Сютерлер сыртынан жоопко тартылып, издөө жарыяланган. 16 сентябрда Туркиянын баш каласы Анкарада Кыргызстандын жарандыгын алган теги туркиялык Орхан Инандынын соту башталды. Бул тууралуу мамлекеттик Анадолу маалымат агенттиги билдирди. Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Айыпталуучу видеоконференция аркылуу өзү жаткан түрмөдөн катышканы жазылат. Колу 3 жерден сынгандыктан сотко толук даярдана албаганын билдирген Инанды ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр чечилгенге чейин кошумча убакыт сураган. Ошондой эле сотто ал Кыргызстандын жараны экенин жана Туркиянын жарандыгынан баш тартууга арыз бергенин айтып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга эч кандай негиз жок экенин билдирген. Сот Инандыны камакта калтыруу боюнча чечим чыгарып, анын коргонууга даярдануу үчүн убакыт сураганын эске алуу менен отурумду 23 ноябрга жылдырды. Сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инанды 1 июнга караган түнү жоголгон. 5 июлда Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып келгенин айткан.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгін 17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин отурумуна катышуу үчүн Душанбе шаарына келди. Аны Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Андан соң алар уюмдун алкагындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жыйындар залына кирип талкуулашты. Жааматтык коопсуздук кеңешинин уюму жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кандай маселелер көтөрүлдү? Өлкө башчысы эмнелерге басым жасады? Кыргызстан Ауганстандагы абалда кандай позицияны карманат? Кененирээк кесиптешим Ильяс Анарбайұлы айтып берет. Президент Садыр Жапаров бүгін 17 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин отурумуна катышуу үчүн Душанбе шаарындагы Кохи Навруз комплексине келди. Жапаровду Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тосуп алды. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары кызматташтыктын актуалдуу маселелерин толуктоо үчүн жыйындар залына чогулушту. ШКУ саммитине бирикмеге мүчө мамлекеттердин башчылары катышат. Кыргызстан, Индия, Казакстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан. Ошондой эле байкоочу макамы бар 4 мамлекеттин лидерлери көз салат. Эске салсак, кече Садыр Жапаров Душанбе шаарында өтүп жаткан Жааматтык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышып жатып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы чыңалуунун сакталып тургандыгынан улам Кыргыз тарап уюмга мүчө болгон бардык мамлекеттердин көңүлүн маселеге бурууга милдеттүү экенин белгилеген. Ошондой эле президент ЖККга мүчө болгон мамлекетке уюмга мүчө башка өлкө тарабынан куралдуу кол салуу болгон учурда уюмдун алкагында ыкчам чара көрүү жана чечим кабыл алуу механизмдерин иштеп чыгуу керектигин айткан. Выработка механизмов оперативного реагирования. Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн ачык жана демократиялуу мамлекет болуп саналат. Өзүнүн көз карандысыздыгын алгачкы күндөрүнөн тартып, коңшу өлкөлөр жана дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен жалпы ыраттуу, достук, ынак коңшулук жана тең салмактуу саясатты жүргүзүп келет. Өлкөлөр ортосундагы талаштуу маселелерди тынчтык жолу менен, саясий, дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү керек деген көз карашын өзгөртпөйт. Ал эми Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болуп өткөн окуялар кайрадан коңшу өлкөлөр менен кайталанбашына толук ишенерин айтты. Кыргыз-Тажик маселеси болгон чек ара маселеси, ал маселелерди талкуулап атып, буюрса эми бир жыйынтыкка келе тургандай пикирлер айтылды. Уадалар айтылды. Мындан ары Кокустандагы суроолор пайда боло турган болсо, курал колдонбой бул маселени отуруп чече турганга келишти. Андан кийин бул ОДКБ уюмдагы башка мамлекеттер дагы мындай уадасын берип, биз дагы колдойбуз деп да. Бул маселе өзүбүздүн арабызда албетте тынчтык жол менен гана чечилсин деген пикирлерге келип айтылды. Андан тышкары мамлекет башчы Ауганстандын жаңы бийлигинин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тезирээк турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары жөнүндө диалог жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчы аймакта теократикалык мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө өлкөлөргө терс таасир этерин айткан. Президент ошондой эле Кыргыз тарап Ауганстан менен достук мамилени колдоону жана анын ички иштерине кийлигишпөөнү жактаарын кошумчалаган. Текущая ситуация в Афганистане вызывает серьезную озабоченность. Биз Афганистандагы кырдаалдын тез арада турукташуусуна жана бул өлкөнүн эли кабыл ала турган мамлекеттик түзүлүштүн варианты менен жаңы инклюзивдүү өкмөттүн калыптанарына ишеним артабыз. Афганистандагы жаңы бийлик келип, ушул дүйнө бардыгы эл аралык коом карап сынап атышат да. Азыркы маалда эмне болот экен? Бул жаңы бийлик мурдагыдай эле террористтик топтун бийлигиби же болбосо өзлөрү уада бергендей башка бийликке айланып кетишеби? Бүгүн дагы бардыгы бир жыйында бир пикирге келишти. Биргелешип Кокустан мисалы коопсуздук маселе ыдырап анан кийин аябай чоң коркунучтар дагы көбүрөөк болуп биз тарапка ой турган болсо, ОДКБ мамлекеттери биргелешип ошол маселени чечкенге одага бир жыйын, бир пикирге келишти да. Өлкө башчы жыйындын алкагында Кыргызстандын ЖККга катышуу мамлекеттин тышкы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарынан болуп саналаарын дагы бир жолу белгилеп өткөн. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек.
28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендер Борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырууда. Боршайком билдиргендей, өзүн өзү көрсөткөндөр 6 болду. Алар Акылбек Сариев, Арсланбек Малиев, Атамшат Дурсунов, Санжар Ибраимов, Анаш Сейтказиев жана Нурлан Танабаев. Шайлоонун жыйынтыгында Жогорку кеңештин 90 депутатынын 54-ü Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтан партиялык тизме менен, ал эми 36-сы бир мандаттуу округтардан шайланып келиши керек. Шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендерден арыздар 13 октябрга, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Бирдиктүү округтан катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча анык боло элек. Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020-жылдын 4 октябрында өткөн. Шайлоо өтө ыплас өткөнүнө нааразылар эртеси күнү Бишкекте митинг өткөрүп, өлкөдө бийлик алмашкан. Уна мамлекеттик мекемесинин директору болуп 34 жаштагы Рустам Жукоев дайындалды. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдирди. Буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Ал мурда Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу Аларча жаратылыш паркы мамлекеттик мекемесин башкарган. Буга чейинки жетекчи Турусбек Түмөнбаев ушул аптада чуулуу иштен кийин ээлеген кызматынан бошотулган. 26 августта президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Уна мамлекеттик мекемесинин иши текшериле баштаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов эл аралык стандарттагы транспорт каражаттарын каттоо күбөлүктөрүнүн бланкаларын даярдоо тендерде 2 эсе кымбат бааланып калганын билдирген. Белгилей кетсек, Турусбек Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышкан. Ош шаарында ушул жылдын аягында гео долбоор ишке кириши күтүлүүдө. Бул иш-аракет мындан 2 жыл мурун башталган. Долбоор толук ишке кирсе, ижарага берилүүчү муниципалдык жерлер, шаардык бийликке тиешелүү мүлктөр, андан сырткары жеке жактарга тиешелүү болгон кыймылсыз жер тилкелери да кошо кирет. Бул долбоор мындан 2 жыл мурун башталып, биринчи этабы аяктаган. Жумушу арбыбаган санариптештирүү али күнгө чейин айрым аймактарда жандана элек. Ошентип мурунку президенттин жарлыгына ылайык өлкөнү санариптештирүү боюнча иш-аракет Ош шаарында эми гана жандана баштады. Аны жигердүү ишке киришине шаардык бийлик чындап бел байлаган өңдү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн кызматкерлери ушул жылдын аягында Ош шаарын геопланга киргизүүнү убада кылып жатышат. Биз 2019-жылдын орто ченинде баштаганбыз муниципалдык менчик башкармалыгыны геопортал деген чоң электрондук бирдиктүү системасын түзүп баштадык. 3,5 мың гектар жерде аэросъемка кылдык. Шаардын борборчасын, бул жагы ХБК, бул жагы Юго-Восток эмеге чейин. Ушу 3,5 мың гектар жерде фактически, юридически деп туруп, канча нарушение жер бар, канча мамлекеттик жер, канча жеке менчик жер, канча соцобъекттер бүт бардыгы ошол муниципалдык менчик башкармалыгына так-таана көрүнүп тура турган кылып. Атайын адистердин айтымында шаардын баары айро тасмага тартылып, жеке кыймылсыз жана муниципалдык менчик башкармалыгындагы мүлктөр, андан сырткары жергиликтүү бийликтеги баардык ишканалар, андагы кыймылсыз мүлктөрдүн баары онлайн интернетке жүктөлөт. Бирок жаранды коомдун өкүлдөрү жеке адамдардын кыймылсыз мүлктөрүн тиркемеге жүктөгөндүн зарылчылыгы жок дешүүдө. Булар ошол бүт маалыматты столдун үстүнө коебуз деген долбоорду түзмөлөп атканы, ал кымбатыраак, бирок ал элге керекпи, кереги жокпу, ал мэриянын өзүнө эле кереги жок болсо, так жалпы коомчулукка кереги деле жок да. Мисалы үчүн, мен частный объектилерди көргөнү кызыктарды эле эмесмин. Кимдин үйү каерде турат, кимдин үйү кимге таандык деген нерсеничи. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы санариптештирүүгө эми гана аракет кылып жатышат. Алар шаарга тиешелүү болгон жер тилкелерин онлайн форматка өткөрүшүүдө. Бирок Интербиним коомдук уюму бул долбоорду алда качан ишке киргизген. Долбоорду каржылоого аз гана каражат кеткенин айтат. Ал жерде атайын иштелип чыккан мындай бөлүкчөлөр бар. Ар биринин кодун, дарегин, ошондой эле жердин аянтын жана башка маалыматтарды киргизебиз. Акырында ушул документтин өзүн сканерлеп туруп, талап кылынган жерге сканердин документтерин киргизебиз, ошентип сактап кете беребиз. Ошол порталда өзүнүн эсебинен киргизилген күнү менен статистика кете берет. Мен билгенден ошол бул ачыктык бардык ошол кызыктар тараптардан келип көрүп, ошол жер эгерде муниципалдык менчик башкармалыгында баланста турган жана аны
Андан ары иштеткенге болгонго туура келсе, келип арыз жазган мүмкүнчүлүк болушу керек. Тикчан проекттерди онлайн коррупция менен жеңем дегенди аткарам десе, тез эле аткарып койсо болот да, кичинекей акчага элечи. Мисалы үчүн биздин деле долбоор анча деле көп акча сураган жок да. Ошол 20 000 долларына 10 000 бошко, 10 000 жалаатка кеткен да, 10 000 доллардын арасында эле бүткөн иш-чарада. Ошондой долбоорлорду тез эле мындай кичинекей акча менен эле бүтүрүп койсо болот да. Ош шаарынын жалпы аянты 18 000 гектардан ашык. Ал эми шаардык бийлик долбоордун биринчи этабында 3500 гектар жерде тагыраагы Ош шаарынын борборунун тең жарымын гана геопланга киргизишкен. Ал үчүн 2 миллион сом акча каражаты жумшалган. Бүгүнкү күндө экинчи этабы жүрүп, ушул жылдын аягында бүткөрүлөрү пландалууда. Санариттештирүүнүн айрым аймактарда жана шаарларда кечээңдеп али күнгө чейин ишке ашпай келгенинин бирден бир себеби катары ошол учурдагы президенттин жыйынында көңүл кош жана уйку сурап үлгүрөгөн жетекчилерден болушу да ыктымал. Кытай өкмөтү Кыргызстанга 100 миллион долларга жакын каражат бөлүп берүүгө даяр. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров менен жолугушууда Кытайдын тышкы иштер министри Вани билдирди. Бул акча Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү максатында берилери айтылды. Мындан тышкары Кытай тарап коронавируска каршы вакцинасынан дагы 1 миллион доза берери маалым болду. Жапаровдун Кытайдын башкы дипломаты менен жолугушуусу Тажикстандын борбору Дүшөмбү шаарында жүрүп жаткан аймактык саммиттер алкагында өттү. Коронавирус боюнча эпидемиологиялык абалы турукташса, эки өлкө ортосундагы аба каттамдарын кайрадан ачуу керектиги белгиленди. Афганистандагы соңку абал талкууланып, эки өлкөнүн тийиштүү органдарынын бул багытта кызматташуусунун маанилүүлүгү белгиленди. Нурньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек. Италия мамлекеттик жана жеке мекемелердин кызматкерлерине жумушка келгенде коронавируска байланыштуу ден соолугунун абалы жөнүндө документти милдеттүү түрдө көрсөтүүнү милдеттендирди. Кызматкерлер андан баш тартса, акы төлөнбөгөн эс алууга жөнөтүлөт. Италия мындай катаал эрежелерди киргизген Европадагы алгачкы өлкө. 15 октябрда күчүнө кирген токтомго ылайык жарандар жумушка келгенде коронавируска каршы эмделгени тууралуу документ оорубаганын далилдеген тесттин жыйынтыгы же ооруп бүткөнү тууралуу аныктаманы көрсөтүшү керек. Италиянын мамлекеттик башкаруу министри Ренато Бринетта жаңы эрежелер 23 миллиондон ашык адамдын күзгө чейин эмдөөдөн өтүшүн шарттайт деген ишенимин билдирди. Өлкө калкынын 68%га жакыны коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын сайдырган. Италия буга чейин коомдук жайларга барыш үчүн эмдөө паспортун талап кылган эрежени да киргизген. Армения Азербайжанды ондогон жылдар бою армян жарандарынын жана этникалык армяндардын укугу бузулганы үчүн айыптап, Бириккен Улуттар уюмунун эл аралык сотуна кайрылды. Гага соту 16 сентябрда билдиргендей, Армения Азербайжан өкмөтү армяндарга карата расалык басмырлоо, аларды жек көрүү боюнча мамлекеттик саясат жүргүзгөн деп эсептейт. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, ошондой эле айыптар менен Арменияны сотко бермей болуп жатканын билдирген. 2020 жылдын күзүндө бул эки өлкө Тоолуу Карабак аймагы үчүн 6 жумадай согушкан. 7000 адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон ок атышууну токтотуу боюнча келишимден кийин басылган. Ага ылайык расмий Ереван этникалык армяндар ондогон жылдан бери көзөмөлдөп келаткан жерлерди Азербайжанга кайтарган. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтсам, Өзгөн шаарында Өзгөн Мунара 2021 этнофестивали уюштурулуп жатат. Фестивалдын максаты кылымдар бою сакталып турган Өзгөн Мунарасын ЮНЕСКОга киргизүү. Мындан улам шаарды туристтик аймакка айландыруу максаты да коюлган. Аталган фестивалга өлкөнүн 7 дубанынан өнөр адамдары да келди. Ал эми расмий конок катары өлкөнүн жогорку жетекчилиги, эл өкүлдөрү жана чет элдик коноктор чакырылган. Кыргыз Республикасынын 30 жылдыгын удурлай Маданият Мунарасы долбоорунун алкагында Өзгөн шаарында этнофестиваль уюштурулуп жатат. Аталган фестивальга Өзгөн шаарынын тургундары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, андан сырткары жогорку бийликтен дагы келип катышууда. Ушу Мунаранын алкагындагы бүгүнкү иш-чарада бир гана ушу фестиваль ыр бийлери менен коштолбостон, андан сырткары
мына 7 областан кол өнөрчүлүктөрдү дагы тартканбыз. Өзүңүздөр билгендей, мына көздүн жобосун алган түркүн түстүү мөмө жемиштер, абдан мындай уузчу энелерибиздин, аталарыбыздын колунан жаралган эң баалуу керемет буюмдар бардыгы мына элдерге тартууланып, керек болсо сатылып да жаткан учур. Уюштурулган этнофестивальга өлкөнүн 7 дубанынан кол өнөрчүлөр келишкен. Ал эле эмес, чет жерде атайы коом түзүп, кыргыздын баалуулуктарын таанытып жүргөндөр да өзгөн шаарына келип калгандарын айтып жатышат. Бүгүнкү этнофестивальдагы эң өзгөчөлүк мына ошол кыргыз улуттук аспаптарынын жасалгалоосу десек дагы болот. Анткени булар атайын клей менен чапталбай, атайын чабылган таризде жасалган экен. А муну биздин ушул устабыз десек болот, Аксы жергесинен келиптир. Эң кызыгы бул аспаптарды керек болсо ойносо да болот экен. Ойноп бербейсизби? Биз Москвадагы кыргыз биримдик диаспорасынын мүчөсүбүз. Улуу кыргыз элибиздин унутулуп кетип аткан каада салттарын, үлп адаттарын элге чыгаруу. Этно стилде баары бизге. Мына алар жыгач устабыз өз Аксыдан. Ошо жыгач устан алып келдик азыр, анан бизде чеберлер бар. Орто Азияда өзүнүн тарыхый архитектурасы менен белгилүү өзгөн шаары көптөгөн чет элдиктердин кызыгуусун арттырып келет. 11-12 кылымдардан бери сакталып келе жаткан өзгөн мунарасы алдыда ЮНЕСКОга киргизилүү алдында турат. Мындан улам өзгөн шаарын туристтик аймакка айландыруу максаты да коюлган. Тарыхый жайга, ушул мунарага көңүл буруп, коомчулуктун ал ЮНЕСКОга кирүү алдында турат. Ошону тездетүү максатында ушул фестивалды уюштуруп жатабыз. Негизинен мунара абдан уникалдуу тарыхый жай, тарыхый имарат десек болот. Себеби дегенде ал 11-12 кылымда курулуп, ошол бойдон сакталган жана Борбор Азия чөлкөмүндөгү мындай тарыхый жайлар абдан аз да. Фестивалдын расмий коноктору катары өлкөнүн жогорку жетекчилиги, эл өкүлдөрү жана коңшу мамлекеттер Казакстан, Тажикстан жана Туркия мамлекетинен келишкен. Алар тарыхый жана агроэко туризм туруктуу өсүү жолунда стратегиялар жана өнүгүү демилгелери аттуу эл аралык илимий практикалык конференция уюштурган. Өзген деген, өз кент деген түрлі айтылып берет. Сонун мәдениет менен, түрк халыктарынын мәдениети менен, ислам мәдениети менен айланышкан зыялыларын, жазуучуларын, алимдерин көпчүлүгү билет. Өзген дегенде ол баш шаар болгон кала ретинде билебиз. Бирок мен осы өзгенне кызыксынып канча жыл жүрсем де сол биринчи келгеним. Имам Сараксинин күмбөзү өзгөн шаарында орун алган. Мындан улам аталган аалымдын күмбөзүнө зыярат үчүн да коноктор баш багышты. Андан соң Имам Сараксинин атына салынган мечиттин ачылышы болду. Бул курулуштар түрк эли тарабынан каржыланганын да айта кетели. Имам Саракси деп өтө чоң өткөн аалымыбыз бар. Биздин ислам динине өтө чоң салым кошкон. Ол кишинин томдогон китептери бар, жазып калтырган, ал дүйнө тилдерине которулду. Ошол өзгөндөн чыгып, анын акыркы өмүр шерде болуп, сөөгү да ушул жерде коюлган экен. Ошонун урматында изилдеп, мына түрк туугандарыбызга чоң ыраазылык билдиребиз, рахмат. Ушуларды изилдеп келип, бизге чоң жардам берип, мына Туркиянын колдоосу менен мына ушул жерде ошол Имам Саракси чоң аалымыбыздын мавзолейи тургузулду. Ошо менен бирге ал кишинин атына мына биз көрүп турган мечит курулду. Фестивалдын дагы бир бөлүгү Күрүч фестивалы менен уланды. Анда ар кайсы аймактан келген 10дон ашуун ашпозчулар өзгөн күрүчүнөн аш даярдашты. Анын жыйынтыгында жеңүүчүлөр үчүн сыйлуу белектер камтылганын да айтып жатышат. Азыр көбүрөөк суу күйүп койдук. Даяр кылып койдук. Дамды десе дамдайбыз. Экилерге даяр болот. Коноктор келсе тартабыз, ашты Кудай кааласа. Өзгөн шаарынын келечекте туристтик аймакка айланаарына жергиликтүүлөр да кубанып турат. Буга байланыштуу мындай фестивалдар бат-баттан өткөрүлүп турса деген ниеттерин билдиришүүдө. Берден бардыгын көрдүк, бардыгы жакшы. Эми бул мунарандагы алыскы жуктагылар көргөн бар экен, билбегендер дагы бар экен, бардыгы келип көрүп билип таанышып. Анан кала берсем биздин өзгөн район Ош областында, эми өзгөн районда кандай
жакшы нерселерди өзүңөр да көрдүңөр, кол өнөрчүлүктөрү бар экен. Аталган фестивалга кол өнөрчүлүк боюнча атайык кеп кеңештерин берүү максатын көздөгөн өнөр ээлери келген. Алар ата бабабыздан калган улуу мурастар унутта калбай, кийинки муундарда өздөштүрсө дейт. Ал эле эмес, чет жерде кыргыздын салтын жана баалуулугун даңктаган өнөр ээлери да келген. Көргөнүбүз дегендер бар ооба. Кызыккандар эми неме кылышып башташып азыр, кызыккандар көп азыр. Эми мына кандай десем болот? Таза неме да? Экологически таза буюмдар болот да бул. Анткендигинин себеби жер жакшынакай карасы салтанаттуу чоң майрам болуп жаткан турбайбы? Өзгөн Мунара 2021 этно-фольклордук фестивалынын уландысы акындардын айтышы менен уланды. Андан сырткары Өзгөн шаарынын тургундары жана коноктору үчүн кечки концерттик программа уланат. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Өзгөн району. Кыргызстандын футбол курама командасы ФИФАнын жаңыланган рейтингинде 98-орунга көтөрүлдү. Тизме уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Акыркы жолу 12 августта чыккан рейтингде Кыргызстан 101-орунда болгон. Андан кийин акшумкарлар сентябрь айынын башында Палестина жана Бангладештин курамалары менен 3 улуттун кубогу мелдешинин алкагында 2 оюн өткөргөн. Эки беттеште тең Кыргызстан жеңишке жеткендиктен алар рейтингде 3 орунга көтөрүлгөн. ФИФАнын рейтингинин алдыңкы үчтүгүндө Бельгия, Бразилия жана Англия курамалары турат. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.